де? Ой, молодец. Эрбол Сүйөркулов эне жана баланы коргоо борборунда балдар бет жаак бөлүмүндө хирург дарыгер. Эртеден кечке жумушта бейтаптарды көрүү, операция жасоо менен алек. Ал бул кесипти 20 жылдан ашуун убакыттан бери аркалап келет. Инфекция барбы, жокпу? Любой, вот у нас в реанимации есть лаборатория там, или по месту жительства, любой. Наконец-то мы с семьей нашли этот домик. Эрбол Сүйөркулов өзүнүн жеке турак жайына жакында эле ээ болду. Буга чейин үй бүлөсү менен ижарага алынган батирлерде туугандарыныкында жашап келген. Анын жаңы үйлүү болушуна мамлекеттик ипотекалык программасы негиз болгон. Себеби дегенде мурда биз туугандардыкында жашачубуз, квартира снимать этип жашачубуз. Ошол эле кеткен акчаны андан көрө ипотечный кредитование алганда өзүң эле кетет экен. Убактысы, конечно, убактылуу болот экен. Убактысы менен созулуп 15 жылга алдык. Бирок баары бир деле акча өзүңө кетет экен. Ошо менен ойлойм, ушу туура эле салынган иш деп. Ремонт делаем. Ал үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алуу өтө деле оорго турган эмес. Тиешелүү документтерин топтоп, комиссиянын сынынан өткөндөн кийин дароо турак жайды издөөнү баштаган. Ошентип 1,5 айдын ичинде өзү максат кылып келген үйгө көчтү. Ошонун баарын канча жазаш керек? Ага да акча канча. Кредиттен тышкары. Жазында ушул жылы уктум, тааныштардан ушундай ипотечный кредитование мамлекет аркылуу берилип аткан экен деп. Анан чуркап заявкаларды, документтерди тапшырдык. Ал жерде 100 номер болуп өттүм. Анан үйдү издеп баштадык. Үйдү тапкандан кийин 1 ай ичинде эле үйлүү болуп калдык. Бул өңдүү мамлекеттик ипотекалык программанын негизинде турак жай алган дарыгерлердин саны өлкө боюнча 350дөн ашты. Алардын катарында мугалимдер, бюджеттик мекемелердин кызматкерлери да бар. Бүгүнкү күндө бизде жалпы жана тизмеде 9000ге жакын 9900га жакын кардарлар дагы бекитилген. Алар бүгүнкү убакта ушул документтерин чогултуп, үй издеп жана же болбосо үй куруу боюнча биздин механизмибиз менен иштеп жатышат да. Адистер мамлекеттик кызматкерлер үчүн ипотека программасы абдан ыңгайлуу экенин айтышат. Насыялар 10-15 жылга төмөн пайыздык үстөк менен берилет. Белгилей кетүүчү жагдай каражат доллар менен эмес, улуттук валюта сом түрүндө. Мисалы өз салымы 10%дан 20%га чейин болсо, же болбосо башка күрөө берсе, 8% менен ипотекалык насыя ала алат. 20%дан 30%га чейин болсо өз салымы 9% менен ипотекалык насыя берилет. Өз салымы 30%дан өйдө болсо 8% менен ипотекалык насыя берилет да, ушул 15 жылга чейин берилет. Мамлекеттик ипотека алуучулар анын бир нече талаптарына жооп бериши керек. Мамлекеттик кызматта 3 жылдан кем эмес иштөөсү, үй мүлкүнүн жоктугу жана акыркы 3 жыл ичинде мүлк сатып алуу же сатуу келишими болбогондугу боюнча маалымат. Мындан сырткары тапкан кирешеси тууралуу маалымат керек. Кошумча кирешеси болгону да ыңгайлуу. Анткени айлык маянасы аз болсо, жалгыз кишиге насыя жабуу оордук кылат. Үй бүлөлүк толук мындай каражаттарды санашат да банктар. Жалгыз гана ушу ипотекалык насыяны алуучунун айлык маянасын эмес, аялы болобу, балдары болобу, чогуу жашаган, чогуу акча тапкан үй бүлө мүчөлөрүнүн айлык маянасын баарын топтоп чогултканда ошондо төлөөгө дагы мындай жеңилирээк болот да. Мамлекеттик ипотеканын негизинде турак жай алгандардын саны учурда 2000ден ашты. Өкмөт ипотеканын дагы да жеткиликтүү болуусун жеңилдетүү үчүн аны алуунун эрежелерин да жөнөкөйлөштүрүүнүн үстүнөн иштеп жатат. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.